Облустук ат оюндары боюнча Камбар ата ассоциациясы өтүп кеткен 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып, алдыда 2023 жылы өткөрүлө турчу ат оюндарын пландоо максатында жыйын өткөрүштү. Жыйынга 5 райондогу чабандес, саяпкерлер катышты. Алгач аталган ассоциациянын төрагасы Улан Карыпбаев 2022 жылда өткөрүлгөн ат оюндары жана аткарылган иштер, кемчиликтер боюнча маалымат берди. 2022 жылдын отчетунда биринчи Том району өткөргөн 23 февралда 2 автоуна 200 000 сом менен өткөргөн. Андан кийин эле ошо Түб району өткөздү 21 июлда өткөздү. Алар бир 200 000 менен өткөрүштү. Ага утурлай эле биздин Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын 110 жылдыгы, андан тышкары Саатбек Жумадылов агабыздын 90 жылдыгы, ага дагы ушундай ошого кошулуп өткөрүштү Түб району. Айта кетейин, баарыңарга белгилүү болсун. Аларга 7 машина коюлуптур, 1 миллион 300 000 коюлган, ушундай бүт болгон улуттук ат оюндар боюнча. Андан тышкары 3-чү Сыкөл району өткөздү. Сыкөл району өткөздү 21 августта өткөрүшкөн. Сыкөл району 644 000 менен өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө 2022 жылдын жыйынтыгы менен жылдын мыкты жоргосу, жылдын мыкты аламаны, жылдын мыкты күлүк саяпкери жана башка наамдар тапшырылды. Көчмөндөр, 2 көчмөндөр оюндарын уттум, 2-нчи көчмөндөр оюндарын, 3-чү көчмөндөр оюндарын жорго менен уттум. Азыркы убакта балам чабандес болуп, баламды көндүрүп атам, ошо уулум чаап жүрөт. Үйдө 5 жорго иштетилет, 5 жорго бар. Ошол эми былтыр 22 жылы биз баягы область боюнча 5 район очеред менен өткөрүп турабыз. Өзүбүз календарный план бекиткенден кийин ошол айга биз былтыр өткөрдүк. Сыкөл району 21 августта өткөргөнбүз. Призовой фонд 644 000 менен өткөргөнбүз. Быйыл буюрса 20 июлга деп атабыз. Буюрса быйыл дагы Кудай ден соолук берип, аманчылык болсо быйыл да өткөрөбүз деген ой бар. Камбар ата ассоциациясынын түзүлгөнүнө 25 жыл болуп, жылдан жылга ага мүчө болгондор көбөйүүдө. Ат чабыш кыргыз элинин эң маанилүү жана кызыктуу оюндарынын бири болгондуктан, жыл сайын облустун ар бир райондорунда атайын ат чабыштар өткөрүлүп келет. 5 райондо календарлык план бар эле. Ошо календарлык планда быйыл 5 район тең ат чабыштарын өткөзүштү. Ошо 2022 жылдын календарлык планда өткөрө турган ат чабыштарда быйылкы жылдын аягындагы жылдын мыктыларын аныктадык. Мыкты жорго, мыкты аламан, мыкты саяпкер, мыкты чабандес деген ушу жылдын мыктыларын аныктап бердик. Бүгүн ушу берип жылдын мыктыларын бердик. Чубак Жайлообеков 2 классынан бери ат чаап, бүгүнкү күндө жылкы таптап үй бүлөсүн багат. Ал жыл сайын өткөрүлгөн ат оюндарына катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетип, жалпы 23 автоунаа утуп алган. Бир өңчө жорго дайындайм, жорго чабам, саяпкеримен, чабандесмин. Вообще ушу ийгиликтерим жеткен Казакстандын президентский кубогун уттум бир жыл, 2011 жылы чоң байгелерден. Жылда 4-чү жыл жылдын мыкты саяпкерин алып атам. Областтан дагы, республикадан дагы 4-чү жылы алып атам быйыл. 26 машина уттум. Атта жүргөнүм. Камбар ата ассоциациясы быйылкы жылга өткөрүлө турчу ат оюндарын пландашып, үстүбүздөгү жылдын февраль айында облустук деңгээлде Тоң районунда ат оюндары өткөрүлөрү маалым болду. Мир Мусубакунова, Данияр Акунов, Асылбек Касыянов, Тоң районунан.